Көкөтөйдүн ашы эр сайышка манастын даярдыгы. Каркыранын түштүктөрүндөгү Керметоонун токой баскан теске этегинде 40 үй тигилген. Чок ортодо манас конгон ак сарай үй. Кайрадан аштагы оюн уланды. Бүгүнкү аш оюну эр сайыш. Көптүн канында намыс ойноп, алдагандай болот деп жоокерлер жоо жарагын белендеп, сыр алдырбай зымпыйды. Орой чокунун өтөгүнөн таш башаттын көзүнөн ылдый кең жайыкты эр сайышка ылайыкташты. Эки тараптагы бетке эл толду. Ортоңку кең өтөккө Көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү. Ырчуул жар салды. Кытайдын журту кылкылдап чыгыш бетти ээледи. Кыргыздын журту кылкылдап батыш бетти ээледи. Эр сайышка Кытайдын ханы Коңурбай чыкканын угуп, Кошой баба Манаска барды. Кулунум эр Манас, арба курган чоң калдай намыстанып алыптыр. Мааникерди алам деп шагы сынган бээжиндик ыза болуп калыптыр. Бу калабалуу доңузга карысам да карпаңдап мен түшпөсөм, же каалап сен түшпөсөң кандай адам бет келет? Манас баарын көрүп билип турган. Аны корчолоп дагы өзүм түшсөмбү дегенине ичинен ыраазы болду. Бирок ал баятан бери белен турган. Маңдайы жазы, башы кууш. Кочкур тумшук кош кирпик, көркү калча көзү тик, жалаяк ооз жар кабак, жаагы жазы ээг узун, майлаган буудай жүздөнүп, кең көкүрөк, жайык төш, аркасы кең асты кууш, айбаты катуу, жүзү жаал, жолборс жүрөк, жоон билек, шер кабак Манас көзүнөн учкун атылып, Коңурбайдын сайышка түшөрүн мурун билгенде ак куланы байгеге чаппай коймок. Ошого кейип кыл чайнап турду. Манас сайышка жараар ат тандап бер, аба, деп Бакайга кайрылды. Бакай Кырааным деген эрлердин жанга ченеп минген аттарын чубатууга салдырды. Калкамандын каратын кара журт көрүп жактырды. Анда Бакай ушаң тартып сөөгү карып калган мал экен. Кыйкырык сүрөөн катуу чыкса, чыга берчүдөй өйдө жерде майышкан, жүрөгү калган сайыштан, калаксан деп жактырбады. Үрбүнүн дамаамат эки кара ат байлаган жөнү бар. Өнөрлүүсүн ашка чаап жиберип, өкүм кара ат калыптыр. Аны көрүп Бакай ак жолтой болчу мал экен, бирок жарышканда токтоло калар чабал жагы бар экен деп муну жактырбады. Думар деген элден келген алтын көкүлдүн сынаакы эки аты бар экен. Керкашка менен Торгашка. Керкашканы байгеге чаап жибериптир. Торгашка топто калыптыр. Бакай көз салса тулпарлык жайы бар экен, бирок кулунунда байланбай, куру эмген бойдон чоңоюп, жумурунун учунда жудурактай май калыптыр. Эки баатыр эрегишип келгенде ошол май тыгылып, жүрбөй калса бөөдө айкөлдү майып кылчудай деп жаратпады. Көккө серпип, көкүлүн сарала келди алдына. Жаадай болгон жаныбар уй куймулчак коен сын, чуу чыккан сайын элирет. Чара туяк, коен жон, нар көкүрөк, тайкы жал, дулдул сыны көрүнөт. Найзалар чарайнага такалып, баатырлар бой тирешип калганда майышар эмес жаныбар. Бакайдын ою кадимки айсаралыга келип токтолгонун байкаган Манас акырын барып шыбырады. Алдагандай иш болот, атын берип жөө туруш ал мага болбос ылайык, деди. Манас айтканда калет жок эле. Бакай кол жаңсап сараланы өткөрүп жиберди. Кан көкчөнүн малынан экен. Кара төбөл жармаңдай атты Серик деген мырза минип келиптир. Аны көрө сала Бакай чакырып алды. Кара төбөл жармаңдайдын кара сыны тайгандай болуп, жарап турган чак экен. 40 күн минсе нойубас, кызыл чыгып жоорубас, өркөчү бийик, зээри пас, кайраты ашкере тулпарлык жайы бар экен. Бакайдын сынына толгондой болду бул жаныбар. Баатырдын саяпкери шапа-шупа ак куланын тердигин сала токуп жиберди эле, комсоо келип калды. Асты жагы шилиге жетип, арка жагы жамбашты жаап далбайды. Ол да касиеттүү куланы чаппай койсокчу, деп анда бир наалып алышты. Куланын куюшканын тартышып, олоң бас майылдарын кыскартып, ар биринен 2 карыш 4 элиден тартышты. Желдигин бийик салышып, 3 бас майыл, 3 олоң тартышты. Ал ортодо кабылан Манас жоо кийимин кийинип, жоо жарагын тагынып жаткан.
Машаны мурду батпаган, чиркейдин мурду өтпөгөн ак күрөөгө торгой көз, ок найзага жыртылбас, карысынан чолок жең чың бадана соот кийди. Башына ак жоолукту байланып, үстүнөн төңөлөгү 4 бөлөк купа согуп аштаган, жаактыгын алтын жалаткан сур болот туулга кийди. Кандагайын шымданып, бутуна олпок конч өгүз булгаарыдан ул тарткан болот наалы алтын өкчөлүү өтүгүн кийди. Аңгыча ургаачынын ыктуусу, узун чачтын мыктуусу, кара сурдун сулуусу, аялзаттын нурдуусу, Айкөлдүн зайыбы Каныкей ак аярга ак олпок көтөртүп келип калды. Ичи буулум, тышы боз, калыңдыгы жарым кез, жакасы алтын, жеңи жез, найзанын учу тешпесин деп, ак албарс болот өгөтүп ичине курчтан тундурган, жибек менен тыштатып жылаан боор кайган, бүчүлүгү 1 ак олпокту Каныкей нөкөр келин, нөкөр кыздары менен ар жерден алдырган уздары менен 6 жыл жасаган. Ак олпокту баатыр кийип, белин көктөн түшкөн касиеттүү боз кисе менен курчанып алганда тоо боло түштү. Ак келтени асынып, наркескенин байланып, колуна сыр найзаны зыңгырата кармап, Манас жар маңдайга мингенде Алмамбет жетип келди. Кабыл Манас, жан досум, ушул сайышты мага эле берчи. Бала күндө бирге ойноп, Кытайдын кызыл гүлдүү көк тонун бирге кийип чоңойсок да, акыры бээжиндеги жеримди, мага караган элимди, башымдагы бактымды, астымдагы тактымды тартып алган бул кулга өзүм чыгайын. Ошол күндөн ушул күнгө ала албай жүргөн кегим бар эле. Манас, мага ушул сайышка чыгууга уруксат бер, деп жар маңдайды жылоолоду. Ай, алаке, көкжалым, Каракытай манжу журт ушак кылып кетпейби? Азиз кандын жалгызы баш калкалап качып барса, буруттар өлүмгө байлап берди дебейби? Коңурбайдан Манасты жалпы бурут чогулуп, аяп калды дебейби? Алаке, көп сабылбай күтө тур, сайышар кезек көп болор, деди. Мындай жөндүү сөзгө Алмамбет макул болду. Кең майданга Манасты кошой менен Бакай келишти. Нарыда Коңурбайды коштоп, боз кертик менен Будаңчаң турат. Коштогондор батасын берип, четке чыга беришти. Эр сайышка түшкөн эки баатырды жардап көпчүлүк бүйүрү кызып күтүп калышты.